Казакстандык окумуштуулар кан рагына каршы дары ойлоп табышты. КАРТ клетка терапиясы салттуу дарылоо ыкмалары жардам бербеген бейтаптарга жаңы үмүт берет. Колдонуудагы өтө уулуу химиотерапия дени сак жана оорулуу клеткаларга бирдей таасир этери белгилүү. Бул иммундук системанын төмөндөшүнө алып келет. Атамекендик инновациялык иштеп чыгуу бир гана илдет клеткаларга гана багытталган. Борбор Азияда теңдеши жок дарылоо ыкмасы келерки жылы залалдуу дарттын акыркы стадиясындагы бейтаптар үчүн колдонулат. При использовании клеточной терапии с КАРТ клеткалары колдонулган ыкма менен бир гана оорулуу клеткалар жок кылынат. Башкача айтканда, залалдуу шишик менен эффективдүү күрөшөт. Натыйжада терс таасирлери азыраак болот. Ошондуктан дарылык терапия менен салыштырганда залалдуу шишикке чалдыккан бейтап бир айдын ичинде толук айыгып чыга алат деп айта алабыз. Эң жогорку эффективдүүлүк КАРТ клеткалары салынгандан кийин 2 жума өткөн соң байкалат. Максимальный эффект наблюдается где-то через 2 недели после интервенной инфузии этих клеток. Улуттук биотехнология борбору колго алган долбоордун бири гана. Жалпысынан ал бүгүнкү күндө 230 патентке ээ. Атамекендик окумуштуулардын иштеп чыгуулары, борбордун иши менен таанышкан эл аралык серепчилер жогору баалашты. Дүйнөлүк интеллектуалдык уюм, Евразиялык патенттик уюм өкүлдөрү жана Кытай, Марокко жана Тажикстандын тармактык адистери менен биотехнологиялык багытта кызматташтык орнотууга кызыктар. Особенно, конечно, нас здесь заинтересовала онкогематология, да, потому что продвижение... Өзгөчө биздин онкогематология кызыктырды. Себеби бул маселедеги алдыга жылуу миңдеген адамдарга үмүт берип, өмүрүн сактап калат. Залалдуу шишиктен толук айыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Борбордо мындай дүйнөлүк деңгээлдеги фундаменталдык изилдөөлөр биздин тыгыз кызматташуубуздун зарылдыгын көрсөтөт. Мындай жетишкендикти Казакстанда гана эмес, Евразия деңгээлинде да өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Бул уникалдуу инновациялык ыкманын дүйнөлүк рынокко чыгышына өз таасирибизди тийгизе алабыз. На региональном уровне для наших стран, но обязательно с выходом на мировой рынок.